Кыргыз баласына айланган Чуйковдун 120 жылдыгына арналып, Советтик Кыргызстандын кызы Айым Жамал аталышындагы китеп окурмандарга сунушталды. Китептин автору мен кадырлаган энемди эл кадырлаганына ыраазымын деген Айым Жамал Өгөбаеванын кызы Таалайгүл Закирова. Бул китепти чыгарууда мен өтө көп ойлондум да. Себеби дегенде кайсы жерде жүрбө ушул кыргыз элинин ушул билимге умтулуунун символу катары ушул сүрөттү көрөм да, бардык жерде элдин кыргыз элинин канына сиңип калган экен. Анан мен дагы бул китептин чыгышына бир 20 жылдай болду. Ойлонуп маалыматтарды жыйноо оңой эмес экен. Анан ойлонуп эмне үчүн мен чыгарбайм? Бул эгерде чыгарбаганда бул кыргыз элинин бир картинасы сүрөт катары өтүп кетет деген ойдо болдум да. Анан мындай карасам, Чуйковдун дагы энемден да баскан жол бул тарых болуп калып атпайбы? Тарыхта эмне үчүн калбаш керек? Эгерде артында балдары болбосо, көпчүлүк данышман асыл адамдар эскерилбей эле калып атпайбы жашоодо? Кыргыз сүрөт искусство өнөрүнүн баштоочусу, СССРдин эл сүрөтчүсү Семен Чуйковдун 1948 жылы тартылган Советтик Кыргызстандын кызы сүрөтүнө 74 жыл толду. Аталган чыгармада 13 жаштагы Айым Жамал Өгөбаева тартылган. Эжемди тургузуп койдум, китепте тармадып. Эртең менен саат 9-14 башталса, 2-3-терге чейин эметет эле, күн ысык. Анан тартып атканда мен барып эжемди карайт элем. Ысып кетти го. Мына ысыкты карачы, суусады го. Суу берсем эмне болот дегенде бир турганмын да. Кыймылдабай турат элем, мен таң калып элем. Дем алып атабы, дем албай. Ушу турган боюнча турат эле, кыймылдабай. Сүрөтү чыкканда аябай сүйүндү. Кыргызстандын кызы болуп, дүйнө жүзүнүн бардыгына болмаса да жарымына барып Кыргызстанда ушундай кыз бар турбайбы деп көрүп атышкандар деп мен өзүм да сүйүндүм чындыгы. Бул сүрөттү бала кезден билет элек да. Мектепте жүргөндө алифбени баштаганда сүрөттөр чыгып ошондон эле билет элек. Бул Кыргызстанга эмес, бүт дүйнөгө белгилүү болгон сүрөттөрдүн бири бул. Эми Чуйковду өзүбүз жакшы билебиз. Канчадаган сүрөтчүлөрдү биздин Кыргызстанда тарбиялап чыкты, канчадаган эмелер чыкты бизде дегенчи. Китеп кармаган кыз жүрөккө жакын. Совет доорунун 60-жылдарынан тартып мектеп босогосун аттагандардын баары ушул сүрөт тартылган китепти көтөрүп билим алышкан. Ак көйнөк, көк бешман кийип, башына кызыл жоолук байланган, күнгө тотуккан кыздын сүрөтү зор чыгарма экенин ким билиптир. Болгону сүрөтү гана кызыктырып, балалык баяу сезимдер менен жүрүп, китептин мукабасындагы сүрөттүн классикалык чыгарма экенин кийин түшүнүп дейт каарманыбыз өз сөзүндө. Мен чындыгын айтканда ушу бала кезде көп ойлонбой эле, энем деле көп мындай эметкен эмес, чындыгындачы мындай. Ушу сүрөтүн чыгып атат, мени Кыргызстанга мындай таңталып сүрөтүн чыгып атат, бир ойлонбоптур да. Биз деле ошондой чоңойдук. Анан биз турмушту түшүнгөндөн кийин анан ошол баасын, ошол бардык нерсесин билип, анан ошол себептен чыгардым го, кичине бир аз болсо да чыгып. Эмгегин учурунда актай албай калдык да, кичине. Асманда жарык, ай элең апа, ай десем айдай бар элең апа, алардын азыр бири жок апа, асманын бүркөө күнү жок апа. Советтик Кыргызстандын кызы жана Чабандын кызы аттуу чыгармалары үчүн Брюссельдеги бүткүл дүйнөлүк сүрөт көргөзмөсүндө алтын медаль ыйгарылган. 1934 жылы биринчилерден болуп көркөм өнөр сүрөтүнүн союзун уюштурат, өзү төрагасы болуп иштейт, жана сүрөт окуу жайын ачат. Сүрөтчүнүн сүрөт өнөрүнө кошкон эмгеги жогору бааланып, Кыргыз СССРнын жана СССРдин эл сүрөтчүсү наамы берилген. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты болгон. Ал 1980 жылы 77 жашында Москвада дүйнөдөн өткөн. Борбор калаадагы өнөрканасы үй музейи аталып, 1930-1940 жылдардагы эмгектери сакталуу. Кундуз Бекарстанова, Жакшылык Идрисов, маданият жаңылыктары.